Бүгүн биздин программабыз адаттагыдай эле түз эфирде Марал радиосу аркылуу жана санариптик форматта 24 ТВ телевидениеси аркылуу түз көрсөтүлөт. Бүгүн биздин программабыздын коногу коомдук жана мамлекеттик ишмер Абдыган Эркебаевич. Абдыган Эркебаевич, биз эми 25 жыл, 26 жылдан бери эгемендүүлүктү ар бир 31 августта айтып, анан мактанып, майрамдап келатабыз. 25 жылдын ичинде биздин мамлекет эмнени уттурду, анан эмнени утту? Рахмат. Жылды турсат болсо, мен адайында эки жагдайды ачык айтып коеюн. Биринчиден мен биздин өлкөдөгү маалымат каражаттын бардыгына мамилем бирдей. Убагында алгачкы Кыргызстандын эгемендүү учурундагы басма сөз жана маалымат министри болуп, жана маалымат каражат жөнүндөгү мыйзам орунда мен даярдап, алгачкы ушул көз карандысыз гезиттерди каттаган, мына ушу республикага Алам, Асаба, кийин Кыргыз руху кезсин. Ошол анкагында мына өзүңдү дагы жакшы билем, ушул өзүң айткандай 25 жылдан ашып калды го дейм. Ооба. Өзгөчө эки жагдайды белгилеп кетейин дегеним. Мен 95-жылы Ош областын губернаторунан өзүктөрү менен өзү макулдашып, ошонун өзүндө президент менен шайлоого кетип, абдан көп кыйынчылыктар болуп, тоскоолдуктар болуп, кийин Феликс Шаршембаев башын өткөргөндө мен аны 95 жыл өткөргөм. Мен өткөрбөс үчүн өздөрү шайлоого катыш деп, бирок кийин мыйзамга каршы мени иштен такыр бошотуп, болбосо шайлоо бүткөнчө бошотпош керек болчу мыйзам боюнча. Мен өткөрбөс үчүн ошол эле биздин атайын кызматтар, ички иштер министрлиги, башкалар болуп, мына Лейлек районунда 6 талапкер болуп, калган 5 электик. Аябай катуу күрөш болуп, бирок мен дайыма Лейлек элине ыраазымын. Кыргызстан боюнча барлык окуштан жалгыз мен башка жактан барган киши, мен эми алайдамын да. Ооба, өтүп келдиңиз. Ошол элдин колдоосу менен өтүп келип кызматты жүрөм, депутат болуп келдим. Анда биздин жагында мен эл өкүлдөр жыйынында элем. Эсиңде болсо керек. Айлык алып иштечү эмеспиз. Ал убакта мыйзам чыгаруу палатасын айлык алган. 35 кишиден турган. 35 кишиден. Мен ошондо үйдө отурганда да өзүң демилгең менен биринчи жолу мага өтүнүп, мен сени белгилүү журналист катары ушул жаш кезинде бери билем. Анан биздин КТРге интервью алдың эле. Биринчи жагдай. Андан бери 22 жыл болуп калыптыр. Канча окуулар өттү. Арасында коомдук саясий, анан ар бирибиздин өзүбүздүн тагдырыбызда көптөгөн иштер болду. Мына жарым жылдан бери бир топ кайрылдым. Мен академиянын президенти болуп турганда дагы мен жок деп айткан жокмун. Кичине мындай шартым келбей атат, бирок барам деп жүрүп. Мен академия менен өз ыктыярым менен кеткенден бери дагы мына 2 айдан ашып калды. Дагы 2 жолу айттым эле, мен үчүнчүсүндө жок. Кандай болосун өзүңө барып, ушу эл журтка угармандар менен көрөрмандарга барып келейин деп келип атам. Ушуну рахмат сизге. Эми сурооңа жооп берейин. Бул өтө олуттуу суроо, өтө терең суроо. Мен такай ойлоном ушул суроонун тегерегинде 2 себептен. Улам биринчиден ошол Кыргызстандын эгемендиги үчүн убагында күрөшкөн калемгер катардагы, анан кийин журналист катарда билесиң, анда мен Кыргызстан маданий газетасында иштеп кайра убагында кандай көп иштерди уюштурганбыз. Кийин Саман академияда тил жана адабият институтунун директору болуп, кийин депутат болуп 90 жыл алгачкы шайлоодо 91-жылы маалымат жана баспасөз министри болуп, жогорку кеңештеги ошол биздин адегенде эгемендүүлүк суверенитет жөнүндө декларацияны кийин 91-жылы көз карандысыз декларациясын кыргызча айтканда шаардан деп айтсак деген ошого түздөнүз катышкан, талкууга катышкан, ошону редакциялоо катышкан киши катары иштеп, кийин ошол өкмөттү иштеп, мына көз карандысыз Кыргызстандын биринчи өкмөтүндө, анан кийин жогорку кеңешинде депутат эмес, 2 жолу 2 мөөнөттө эл өкүлдөр жыйынында, кийин мыйзам чыгаруу жыйынында төрага болуп, жакшы жактарында да ушул 25 жылдыктын, азыр 26 жыл болуп калды. Өкүнүчтүү жактарындагы кошо көрүп өткөргөнүм бул биринчи чоң тарыхый мааниде айтып атканым. Анан экинчиден
Мен кенже оğlum Аскар айтмакчалда силерге окшоп журналист, эл аралык журналистика. Кыргызчада жакшы сүйлөйт, бирок негизинен орустан, англис тилинде жазат. Иштеп жүрөт ошол багытта. Ал ошол биздин эгемендүүлүк менен кошо төрөлгөн 91-жылы. Аскар Акаевичтин ысмына коюлгансыз го, ошол кишиге. Эми сурап айтайын, мен Аскар Акаевичтин биринчи шайлоосу болуп атканда октябрь айында Баткен ал мезгилде ошол болсо карачы, ошол жакты кыдырып, Баткенге барып, анан кайтып келатып, Кадамжайда ал мезгилде райондук кеңештин төрагасы Эргеш Муратов деген аксакал эле. Ошол мен жанында Жапаркул Актаевич аксакалдар. Жок, Таши ал азыр эми аксакал, ал өзү жаш областтык кеңештин редактору болчу да. Ал коштоп жүрүп, анан ошо кишинин үйүндө кечинде мындай чай чыгып атат, үйгө кызыгып чалдым, себеби күнү жакындап калган болчу келинчегимден. Анан алар байкап калды, кандай жантып болсо, ой, ушуну күтүп атып десем, анда тиги эме деп калды. Мурат элек. Атын биз кой берелик деп, болуптур эми. Канча дагы болуп калдыңар деп. Кийин уулум 24-октябрда төрөгөндө, эми сөздү кармаш керек. Жапаркул менен Мурат элекке кабар бердим. Уулу болдук. Десем, ал киши атын ислам койбойсузбу деп калды. Менен рахмат, жакшы сунушуңузга, бирок мен канча дагы кыргызмын, кыргызстандыкмын, өзүбүздүн жетекчини сыйлайлык, урматтайлы деп мен Аскар коем, бирок Аскар онча калтырбастан өзүндө бир кошумчам болсун, Бек дегени кошуп, Аскар Бек коелук деп жакшы ниетте ошондой болгон. Чала сурам рахмат. Демек, мына эки жагынан тең мага бул өтө маанилүү, үй бүлөк жагынан дагы ошол биздин 25 жыл. Анан эми терең ойлонткөнүнө сиз айткандай ушул 25-26 жылда биз эмне жетиштик, эмне жеткен жокпуз. Ушул уақытта мен мындай дүйнөлүк тарыхты көп окуймун. Аракча экономикалык анан саясий тарыхты көп окуймун. Мына бүгүнкү гүлдөгөн бир топ өлкөлөр бар. Жаңыдан мамлекет болуп көз жарып, анан бүгүн дүйнөгө таанылган. Мына Сингапур, Малайзия 65-жылы көз каранды болушкан. Израиль 49-жылы. Жок жерден кандай кыйынчылык менен мына 2-3 миң жылдан кийин. Мына Финляндия билесиңер болгондой. Биз жакта мен кичине мамлекет деп айтып атам. О чоң өлкө. Кандай дүркүрөгөн ийгилер жетишти. Атыгыл биз менен согушкан убагында дүркүрөгөн, бирок кыйраган экинчи дүйнөлүк согушта. Мына Германия менен Япония 5-6 жылдан кийин эле бутак туруп дүркүрөп, жанагы немис керемети, анан кийин Япон керемети деп дүйнөгө биринчи болуп, мына 5-6 жылдан кийин эле таанылып кетишти. Сингапур жана Малайзия, жана Түштүк Корея, жана Израиль, Финляндия эң дүйнөдө алдыңкы өлкөлөр. Көп болсо алар мына бир алды 5-6 жылда, калгандар бир 10-15 жылда эле ошо бутак туруп кетти да. Көрдүм, ар кайсы Европа болобу? Анын себептери эмнеде? Барынан мурда жетекчилик ченеме болуш керек. Туура тааныш керек, туура киши болуш керек. Анан киши болуш керек. Эми мына сиз 25 жылдын ичинде өзүңүз айткандай бардык тепкичти мамлекеттик бийликтеги басып өттүңүз. Сиз мындай секирик жасаган жоксуз азыркы саясатчылардай болуп. Демек, сиздин дагы бүгүнкү биздин акыбалыбызга жоопкерчилигиңиз барбы? Сөзсүз бар. Себеби мен такай айтып да жүрөм, жазып да жүрөм. Айталык, 2005-жылы 24 мартта жана элдик революция деп коелуп, жана элдин толкундоосу, мен такайлы ошентип айтам. Ага күнөөлүү, ошону албетте биринчи президент, анан ошону менен чогуу жүргөн баарыбыз күнөөбүз. Мен ошо 24 күнү кечинде түз эфирден билесиңер кезекке туруп алып, элдин баары сүйлөп, жамандап жатканда мен да чыгып сүйлөп, биринчиден дедим мен, бул ишке баарыбыз күнөөлүүбүз. Чогуу жүргөндөр, ошол Акаев менен чогуу чечкендер. Ошол мезгилде мына мен алдымда айткан шерим кылчылып, алар да жамандады. Данияр Исонов менен Адакам Кимсанбаев алар да жамандады бир тоон. Аны мен айттым, ой, силер чогуу чечпедиңер болгондо. Эмнеси? Мына мен да чогуу чечкем, менин да түздөнүш күнөөм бар. Биз ошону элге ачык айтабыз дагы. Эми Акаев каякта болсо дагы таап
расмий түрде аны отставкасына алат. Ошол кезде мен эфирде болчумун, Медеткан Шеримкулович ушу сиз айткан, кайсы жерде болбосоңуз да келиңиз деп. Ошондо эки эле киши айткансыңар. Кайрылып келгиле деп. Жанагындай укуктук талаага келели да, биз мыйзамдуу жол менен жаңы бийликке өткөрүп берелик. Ошону арызданалы деп. Бир маселеде ошол кездеги жалаң мамлекеттик ишмерлер кийин ошо жоопкерчилигин алгандан тайсалдаганын көрдүк да биз журналисттер. Кийинки суроо. Абдан Эркебаевич, эми сиз мен акырынча айтып коеюн жана. Кийин мен биринчи жолу ошол сен 25 жылдыкты айтып атасың, 20 жыл. Мен 15 жылдык болгондо ошол 25 жылдан кийин ана 6-жыл атаа макала жаздым. На порогу юности деп орус тилинде ошону жана эле келтирип ана мен балам да ошо чыгып атат. Биздин өлкөбүз ушундай болуп атат деп ошода айтып кеттим. Өлкөбүз ушундай болгон үчүн ошондон бери мына 90 жылдан бери мамлекеттик кызматта жүргөн баардык күнөөлүүбүз. Анын ичинде мен да күнөөлүмүн деп жана баарын сурадым. Апа Жумагуловду, Медеткан Шеримкулович, башка Турсунбек Чыңгышевич баардыгын айтып. Анын ичинде мен да күнөөм бар. Себеби көзүнчө айтпай бирок мен айткан күндөрүм болгон билесиңер. Канча жолу жыйындарда, Коопсуз кеңешмесинде, Баткен окуясы боюнча, Аксы окуясы боюнча мына төрмөс болуп атат деп билесиңер. Аскар Акаевич мына турып, Карбисия боюнча мына балык башаны сачыйт. Мына бул жерде отурасыңар барыңар деген. Абдан Эркебаевич, сиз жана жакшы сөз айттыңыз. Жетекчи жакшы болуш керек болчу деп жана мамлекет, өлкө мамлекеттерди санап келип. Сиз Аскар Акаевич менен тыгыз иштешкен кишисиз Үзөңгүлөш. Курманбек Салиевичтин учурунда көрдүңүз. 2000-жылдары СДПКны бекемдеп, азыркы президентибиз менен кошо Үзөңгүлөш жүрдүңүз. Росстакынан да ким экенин билесиз, Советтер Союзуна бери. Айтсаңыз, ушу 4 кишинин кимиси өзгөчө өлкөнүн таптакыр талкаланышына салым кошту? Албетте, кызмат абалы боюнча жакшы жактары менен катар мен такай ушундай. Тарых ал бирөөчө болбойт, бир жактуу болбойт, акча кара болбойт. Тиле каршы бир жагында жаман көргөн жамандап, жакшы көргөн жагында мактай беришет. Андай болбойт. Тарыхтагы элде ошондой. Анын ичинде ар бирдам дагы. Айталык, мен Аскар Акаевичтин кемчиликтерин көзүнчө айтчумун. Жеке отурган адамдан катып айтчумун. Ой, койдо коебузбу жана? Ушу жана кийлиштирбей койбойбуз деп. Анан кийин көп жакшы иштер болду анын убагында. Ошону менен бирге, жана сен айтып аткандай, талкаланышына ал киши биринчи иретте демилге чатыр мамлекет башы. Конституция боюнча 90-жылы андай күчтүү эмес билесиң, улам кайра өзгөртүп, мен ошого да каршы болгонмун. Мен 98-жылы өзгөртүүнү жазганмын. Теги жерге жеке менчик киргизип, андан кийин мына жогорку кеңештен айрым укуктарын дагы кыскартып, 90-жылы андан бери кыскартты эле, ошону жазгам. Мен койбой деп ушуну кайра эле референдум өткөрө бербей. Американын конституциясын мисалга келтирип, мындай турулук болбойлу, шайлоо менен референдум токтотпойлук мен. Жалаң эле саясат менен биз алек болуп, экономиканы алдыга жылдырбайлык, элдин оокатын ойлобойлук, элдин турмушун ойлобойлук деп канча айткан күндөр болду. Мына ошол киши канча дагы мындай акырындык менен айталык Кытайлар сыяктуу реформаны акырындап кадам менен жүргүзүүнүн ордуна чет өлкөлөрдүн таасири менен, айрыкча Россиянын барыс элчисинин таасири менен аргасында кылды бир чет Россия. 92-жылы 1-январда жанагы баарын эркин коюп жиберип, бааны дагы анан кийин экономиканы ачып, мурдаган жандай жөнгө самтуучу ыршактардын баарын тектерин жок кылды да. Анан биз аргасынан кийин ана акчасы да калдык. Ошондо чакта анын артынан кетти дагы жанагы шок терапиясы деген вариант мен кетип калып, жана көптөгөн экономикада терс көрүштөр ошондон болуп кетти. Жана кыйроолдор, ай чарба болобу, мейли өнөр жайы болобу. Бирок бул дүйнөлүк тажрыйба. Мен жалпысынан багыт туура болгон. Бирок ошону да акырындап кадам менен бирин бүтүр биздин мамлекетке ылайыкташтырылып, ылайыкташтырып, анын өзүнүн улуттук ан сезимге, каада салткка, анын өзүнүн эмгекке болгон мамилеси бизге башка да. Американыкы башка, Батыш Европанын алар көбүнчө баштан да индивидуализм, жеке адам. А биз көбүнчө жамаатташтык, бирибизге бирибиз коллективдүү жадандаш. Россияда ошондой болчу, билесиңер, общественный психология. А биз жанагында шарт түзүп, кескин Россиянын артынан жанагы Чикаго экономикалык мектеби деп коет, жанагы Жиреф Сакс, жана Фридман дегендердин окуусун өтө эле ашта көңүл кетти да. Жанагындай акырындап
жылганда унчалык болмобуз. Мен дагы өкүнөм. Эми ошол кезде экономиканын биринчи жанагы өлкөнүн талкаланышына астадан кертилип, а бирок моралдык түрдө мына азыр карап турсаңыз, бизде ачык айткандын бардыгы сот жообуна тартылып же түрмөгө камалып атат. Ошол эле саясатчылар, ошол эле журналисттерге болгон абдан кысымына кечээ эле Бабакуловдун акыбалы жана башка нерселер да. Абдан Эркебаев, сиз 2000-жылы СДПКда чогуу өзөңгүлөш болуп жүрдүңүз. Сен муну азыр айтып берсеңиз болот болсо керек. Деги эле азыркы Алмазбек Шаршенович эми Аскар Акаевич менен силер тең чамалаш болчусуңар. Алмазбек Шаршеновичтер менен кандайдыр бир ал кезде силер мамлекеттик иште иштеп калгансыңар, ал киши иштей элек болчу. Ошого байланыштуу бири-бириңердикин жакшы угууга мүмкүнчүлүк бар эле. Эмне болуп мындай кескин түрдө тез жаракка кетти? СДПКдан кетишиңизге. Рахмат. Мен жанагы экономика жөнүндө бир кошумча айтып кетейин, эл ачык билсин. Ошо жана барын кыйраткандардын бир дагы айкын көбөсү жана менчиктештирүү болду да. Албетте бул базар экономикасы маанилүү шарты. Ошого өтүш керек. Ансыз кожоюн болбосо, эйлик кылбаса көрдүк эми социализм убагында. Ал меники эмес деп уурлук болот, барын стимул болбойт, мотивация деген болбойт. Бирок ошол учурда алдагы баш алаган болуп, негизинен жетекчилер кызматта отурган адамдар ээлеп калды да. Жалып берилген тегиз болбой калды. Мына завод, фабрикаларды, колхоз, совхоздорду көбүнчө башкармалар, директорлор ээлик кылып, ошондон кийин майнапча чыккан жок. Калыс адилет болгон жок ал иштагы. Ошонун айынан мына бүгүнкү биздин көп байлардын көбүн ал өзүнүн мээнети менен, өзүнүн эмгеги, акыл эси менен карандай өзүнүн эмгеги менен эмес, даяр нерсени элеп алып, жанын жакшы иштетпей, көбүнчө соода сатыкка айлантырып, ошондон байып алышты да. Бирок бүгүн ошолордун жашоосу жүрүп атат. Күнү болуп атат. Мен мисалы үчүн эч убакта өмүрүмдө андай иштерге аралашкан киши эмесмин. Бир дагы менчиктетүүгө же башка иштерге. Ал эми мына сураган жөнүндө мына айталык, Акаев өзүмүз балдар үй бүлөсү аралашып кетти ошол иштерге, жана терс жактарым ушу болду, үй бүлөсү түзөм аралашып кетти. Өзү ошого жол берип койду. Мен аны убагында айткам. Кичине үй бүлөңүздү кой дебейсизби? Бакиевтердики да ошондой болду. Ал андан ашып жетер жер жеткизе алар. Мына ошондой кырдаалда Алмазбек Шаршенович экөөбүз мына Москвада чогуу окуганбыз. Мен жашым айтарлык Акаев караганда мен бир топ эле жашым кичүү, андан бир 7 жаш, ал 44 болсо, тигил 11 жаш. Бирок өзөңгүлөш болдуңар да. Өзөңгүлөш кызмат боюнча. Алмаз экөөбүз мында жашыбыз чагым болду 3 жаш айырма. Мен 64-ке буюрса күздө чыгам. Алмаз Шаршенович экөөбүз сентябрда төлөгөнбүз да, ал 61-ге чыгат. Араганда андай мен жаш кезден тартып мына Алмаз Шаршенович менен чогуу Москвада окуп, Раматтык Егемерде Ермачев, Камбары Ботаев дегендер жүргөнбүз. Мына азыр экөөбүз ошолордон 4 жакын болуп жүрсөк экөөбүз эле калдык. Илайым өмүр берсин ал дагы. Бул эрт аралашты бизнеске. Мен ошо күбөмүн. Мен мына кызматта жүргөндө да, кийин депутат болуп жүргөндө да, мен төрө болуп жүргөндө дагы өзүнүн адегин аракети менен бул деле буга эч оозуна салып берген жок. Ошону мен элге ачык айтып коеюн. Атасы өстү, караган энеси бар эле. Бирок Москвада жана жакшы окунуп бүткөн, башкаруу институтунун Орджоников атындагы. Азыркы менеджмент деп коет управление. Канча дагы экономиканы, өндүрүштү жакшы билип, кийин ошол жакта иштеди бир топ кызматтарда, катардагы, анан кийин исполком болду, Кошоевдун жанында иштеп жүрдү, жогорку кеңештин президиумунда. Анан өзү бизнеске кетип, билем, алгач китеп чыгарып, кийин эл сыңарлуу тамеки сатып, мен ушулар күбө айрым жакшы иштерине жардамдашкан киши катары мыйзам чегинде. Мыйзам эмне уруксат берсе ошону жасаш керек. Демек анда ушу жерден тактап койгузчу, жана жазуучуларга берилген тыйын Чыңгыз Төрөкулович боюнча жана Аскар Акаевичтин оозунан чыккан. Анан бул Алмазбек Шаршенович өзү да айтып атпайбы? Мен Аскар Акаевич эчтекеге жетпей жүргөн кезде мен Мерседес минчүмүн жана башка деп. Демек ошол кезде эле байлыгы бар беле? Албетте бул мындай Горбачевдун убагында жана жеке ишкердикке мүмкүндүк берилбеди. Кооперация бул эрте эле аралашкан. Бул мен билгенден ушул 87-80 жылдан ушул эркиндик болду да. Ошону тартып эле бизнеске ыктап,
алгач жана форум деген фирмасында борборда болчу. Менин министрлигим, министр кезде биздин жаныбызда болчу. Билесиңер да, эски Новороссия жанында. Көз келип чыгып, канча жолдош болуп жүргөнбүз да, жакшы китептерди чыгарып, Россияга сатып, ошондон баяган өзүн ачык айтат, ал мезгилде өзүнүн эмгеги менен баяган бизнести. Ичинде жакшы жетишкен, жана айтканы туура Мерседес минип жүргөнү болуп, ал кезде шаарда Мерседес жок. Ал бир-эки жолу мен ошол Мерседес менен самолет учпай калып, оштон аким болуп жүргөндө жеткиздирип койгон жолочусуна достук дегенде. Ал убакта албетте Аскар Акаевич адеп президент болгондо мен күбөмүн 90-жылы. Ал Таштабек Ахматовдун эски кара Волгасын минип жүрдү. Атүгүл кабинет эски жерде отурду, ошо жогорку кеңештин. Себеби коммунисттер кабинетте берген эмес. Булар качан бизди жетекчилер чоң жакшы машина минди, аны жана Бирштейн деген Volvo алып келип берген Аскар Акаевичка, Петкан Шеримкулчка, өкмөт башчыларга алгачкы 4 Volvo берген. Анан бара-бара Мерседес түштү. Андан кийин эң жакшы машина беришти. Бул да ошондо. Атак Мерседес боюнча айтканда туура. Эми айтайын дегеним, адам эки учурда сыналат. Бийликте, анан кийин байлыкта. Экөө бирине көтөрүп чыкканча, экөө тең болгондо адам өтө эле кыйын. Ошон үчүн британиялык адам чоң саясатчы Лорд Актон деген айтканы бар да, бийлик өз адамды бузат дейт, эми абсолюттук бийлик андан 5 бетер бузат деген. Албетте таасир бербей койбойт. Ошону көтөрүш абдан кыйын. Ушундай кырдаалда мындай так өлчөмдү кармай албасаң, аша кетип ыктымал. Сурооңо жооп берип атканым, биз ортобузда кандай жеке иш кеткен жок. 90-жылы, 2000-жылы мен билесиңер, округта мен Кадамжайда да катышып, ошол мезгилде партиялык жана демократтык күчтөрдүн бириндиги деп сүрөттөрдүн турады. Мен Чыңгыз Төрекович, Силай үчөөбүз. Алгачкы бир 60 депутаттын 15-и партиялык тизме боюнча өтөт дегенде. Мен эми дагы сынап көрөйүн деп, эми лелекке кайра койгон болбойт. Бир жолу рахмат да, адам топ кылыш керек. Анан бер жагын Кадамжай деген, ал Кадамжай менен биздин Алай тоонар жагын бер жагы, алар жайыты бизге барчу, жакын эл, биздин көп туугандар бар, эми адам эсептеп көрөт да. Эми көрөйүнчү, эки жактан болуп калса, бир жагына кетем деген ойда, тууралым өзүн ойлойт. Кадамжайда мен болгондо биринчи турда 200 эле добуш аз болуп калдым. Себеби мен жана бүт республиканы кыдырып, партиялык иштермен жүрүп калдым. Мен аны талашкан жокмун. Көрдүңөр, башка болсо мен төрө болуп турган киши айтышты, бузал деп, жок, койгула. Мен эч чыгарам, тагдыр экен, буйрук экен, бул жакта өтпөй калсам, мен партия жагын көргөм, партия жактан өтүп кеттим. Туура. Андан кийин мен ошо СДБК көрсөткөн. СДБК Акылбек Жапаров бир тобуз. Анан ал мезгилде Алмаз Шаршенович биздин партиянын координаты болчу. Себеби убагында аны мен уюштурган үчүн. Мен демилген болгон. Мен чоң кызматка кетип, жана Ошко кетип, дегенде биз Рамазан Жумеге врач койгонбуз. Алда бир шашана мер болуп кеткен убактыбыз жок да. Алмаз Шаршенович биздин белдүү мүчөбүз эле. Эми сен кичине бошсуң, андай чоң кызматы жок, мен бизнесим бар. Убактың бар деп туруп, биз ага калтырабыз, сен бол деп. Ошол боюнча ушунга чейин эле ошол болуп келе жатат. Мындай чоң демократиялык өлкөлөрдө алмашып турат, туурабы? Туура. Бизде мына Өмүрбек Чиркеевич дагы өкүнүчтүү, ал бүгүн ушундай жазмыш экен, ушундай отурат. Мен ага да өкүнөм чын айтчакта. Ал деле ошол же болбосо партия түзүп алып ошо түшпөй жүрөт. Андай болбош керек. Айтал жеңилип калса, партиясы шарт кетет. Мына Европада ушундай, же башка жакта Япондада ушундай. Бизде жок, түшпөй эле жүрүшөт. Алмашпайт. Ошондо кичине экөөбүз пикир келишпей калганбыз. Себеби мен СДБКдан өтүп келдим да. Бул мага СДБКнын мынаусын аткар, кызматка моундай койгула деп айткан күндөр болду. Мен бир угам, туура, эки угам. Бирок мен шайланып атканда айтканмын төрагалыкка. Талапкер болуп, менин менен Асат Масалович экөөбүз аталыш болбодукпу. Мен ошону элге айткам, бул партиялык парламент эмес бул. 60 депутаттын болгон 15%. Аны үчүн биз СДБКдан экөөбүз, мен Акылбек Жапарович өттүк. Бир экөө башка партиядан өттүк. Коммунисттер 5-6 орун алды, аялдар алды.
Ошонда 4-төн 1 гана партиялык. Эгерде 60-тан партиялык тизим болуп келип, эгерде биз көпчүлүк болсок, мына бүгүн чын партиялык парламент. Айтам. Мен баарына бирдей болушум керек. Бул округтардан келип атат, биринчиден округтардан. Аны партиялык парламент эмес. Мен бар депутаттарга бирдей болушум керек. Мен партиялык жанагындай кызыкчылык болбойт азыр жерде. Ал убакта шарт башка эле, өзгөчөлүгү ошондой болчу. Азыр башка чын партиянын эмесин аткарыш керек. Десем, аны кичине ошону туура көргөн жок. Мен да өзүм принципин кармаган кишимин. Тем более мен мыйзамды сыйлаган кишимин, конституцияны сыйлаган кишимин. Мен мыйзам мончу кылам деп көзөн жамынча керим айтышып, кийин мындай мурдагыдай айталык үй бүлөбүз менен жакшы болчубуз. Экөөбүз көп жолчубуз. Анан кийин кичине мамилебиз мындай сыйга өтүп калганда. Кандай болосун, эң оор учурда айталык, аны колдогон мына 2010-жылы да чогуу болдук. Президентке койгондо да мен түздөн түз колдодум. Ага чейин убактылуу өкмөттө чогуу иштедик. Аны эсенбе өзүм мына кармап кеткенде мен түндө уулумна телефон таап, чалып, ай, аргынын башында бар, чыда, кайрат кыл деп, эрте мени кармап кетишти, ушундай да. Анан кийин ал президент болгондон кийин ачык керек. Бир топ кызматтар сунуш кылып, анын ичинде мен тандап, академияга барайын десем, мурда 2 жолу Бакиевди айтышкан, мурда Отумайды айткан, мен жок барбайм, анткени иштеп атышат, бирөө иштеп атат да. Кой. Карап кел, анан жок барам. Абдан Эркебаевич, эми академия жөнүндө өзүңүз келдиңиз. Бизде эми академия жөнүндө акыркы кезде ар түрдүү сөз чыкты. Академияны реформа кылыш керек, академияны жоюп салыш керек жана башка деп. Эми мындай академиялык баягы регалиясы жок мен үчүн, мисалы Кыргыз академиясынын жок болуп кетиши мындай түшүнүксүз нерсе да. Буга канча кишилердин эмгеги сиңген, кандай түзүлгөн. Ушундан улам. Бир караганда мамлекет, өкмөт көңүл бурбай атат академияга жана башка деген сөздөр бар. Бирок карап келсеңиз, мамлекет башчысы баш болуп, бизде академиктер мамлекеттин башында болду. Өзүңүз баш болуп спикерлер болду, премьер-министрлер академиктер болду. Эмне силердин колуңарды эмне мындай кармады академияны ошо кезде эле гүлдөтүп койбогонго? Ачык жооп берейин. Ошол академиктер турган үчүн академия сакталып калды биринчиден. Мына эптеп-септеп. Ооба, Түркмөнстанда жөө жиберди. Мына Казакстан жөө жиберди. Россия 13-жылы жоёбуз деп долбоор киргизген мыйзам. Бирок Орусиянын эли, окумуштуулары, интеллигенция көтөрүлүп, акыры Путинге чейин жетип, көчөгө митингге чыгышып, акыры сактап калышты. Бирок мурдагыдай сыпатта эмес, мурдагыдай статуста эмес, анын институттарын, каржыларын алып коюп, өзүнчө башка жана федеральный агентство научных организаций деп ФАНО деген ошого берип койду. Академия азыр көбүнчө эле илим менен илимди пландаштыруу, анан ошого бир президентке, өкмөткө өзүм бир эксперттик баам бериш иштери калды, ачат. Мурда да болбой калды Россияда эле. Бизде биринчиден Акай өзүм мурда президент болгон академияда. Мына мен төрө болуп жүрдүм. Мен ошону айтып атпаймынбы? Биз сактап калдык. Улуттук деген статусун бердик. Анда жалпы эле айлык акысы ошол мезгилге ылайык эл катары болуп келген. Ал эми көрдүң сактап статусунан көтөрдүм. Улуттук деп берип, ошон үчүн да кичине 1000 сомдон айлык кошумча берилет. Мына улуттук театр, улуттук академия театр, опера, улуттук университет, академия, улуттук деген үчүн да. Айрым жактары бар. Аны эч жерде тилген жок. Бирок сен айткандай, биз ага ачыкча бир шарттарды түзүп гүлдөткөн жерибиз жок. Себеби өлкөнүн акыбалы ошондой, экен ошондой болгон. Анан экинчиден мен деле аны туура эмес көрүп атам, эгер ачыкча эле болгон себеби, сайыз убагында ошондой мамиле болгон. Айталык, эң көп айлык алгандар ошо академиктер болгон, академия кызматкерлери болгон. Айталык, Турдаган Усбаевдин убагында, Абсат Масаевдин убагында академиянын президенти 950 сом айлык алган, биринчи секретарлар 600 сом айлык алган. Анан тышкары ал тиги Союзга шайланган депутат болуп, Союздук академияга шайланган, ошондо 1,5 акча алды. Ошол саат директор да ошондо, мына мен директор келдим. Ошол престиж жоголуп кетип анан ылдый түштүбү? Ал жөн мен жөн ар кандай иштин биринчиден албетте материалдыктагы кичине эмеси болот да.
Бүгінгі күнде қандай? Мен барғандан бері маған чейін Мұрда мен айтып, директор болып алып көрганда министрдің айлығын берші. Азыр академия президенттің айлығы 16 000 сом. Жаңағыдан жамда бірден келіп қосылып отырып, жалпы есептеп келгенде 24-25 мың болады, қолыңа салады шығар. 19 000. Мен өзім жеке уақытта материалды жағында көп жеке өзім маны беремін. Бірақ жалпы өте айлықтың төмендігін аз. Ең төмен айлық академияда. Айталық сол жоғарғы кеңесте президенттің аппаратында, өкіметтің аппаратында отырған, қабылдауда отырған хатшылар 18 000 айлық алады. Ең өкініштісі, мұрда мен қызматтық машинам бар да, айдаушылығы сол жаңа гараж, атайын гаражда, спецгаражда болады. Ошодан деле 12 000 болчу. Ана бір күн келді, бағы 33% көбөйт деп атат, бардым көбөйтті, сіз де көбөйтпесіз. Мен айтым, айын. Институт директоры, мына мен 16 000 аламын. Институт директоры 9 000 сом алады. Бізде президенті 12 000 алады. Эми сагадағы 33% қойсақ, сен 18 000 академия президент өлді болып. Болбойт анда. Біз аны қайры шығарып, өз-өзден ептеп 5 000 сомның айлықпен қайры іштесең іште. Болса, илимден докторлар 7 000 сом. Бүгінгі күнде айтайын дегенім ошол. Мұрда мұны президентке де жазған мен өкіметке қанша жол айтып, жазып, жорық кеңеске. Мына мұғалімдердің айлығын 2000 мына өз уақыт өкіметінде 2010-дан бері бірінші ретте күч түзімдердің айлықтары 3-4 жол көбейтілді. Милиция, аскерлер, ошол атайын қызмат, чегара албетте көтеріш керек. Ал мемлекеттік органдар. Анан кейін мұғалімдердің айлығы 3 жол көтерілді. Врачтардың айлығы 2 жол көтерілді. Мәдениет қызметкерлер көтерілді. Илим жағы десек, оздорында келбейді, ашық айтқанда. Сөз илим деген. Еш көтерілген жоқ, ошон жоқтан натижада бүгін ең айлығы төмен жалпы илим тармағы, анын ішінде Улуу Тилдер академиясы орточа айлық 8 000 тегерегинде. Бүгінгі күнде республика мұғалімдердің орточа айлығы 14 000. Эми карап көрүлөт. Түшүнүктүү. Буга чейин ошол себептен эмне көбүнчө мындай улгайган адамдар, орто жаш адам иштеп калат. Жаштар жана сайыз кыйрагандан эле көбүнчө эле азыр ким эмне умтулушат? Акчасы көп жерге, бизнеске, депутаттыкка. Ошондой кетишип, негизден көбүнчө академияда рахмат ошол аксакалдарга, орто жаштагыларга, алардын колунан келбейт бизнес жасаш. Бир жаңы ишке өтүп кетиш, алардын табиятында жок. Аларды Кудай Таала ошол илимге жаратканда. Кандай дейсиз, уш жерге Жамин Акималиевич келип айтты да, биз чын эле Абдыган Эркебаевичтен аябай көптү күткөнбүз анткени. Сиздин аларга караганда мамлекеттик иштерге тепкичте иштеп мүмкүнчүлүгүңүз бар да, бардык эшик ачык дегендей. Эмне мынча тоскоол болду? Сизден чын эле көп нерсени күтүшкөн, анан өзүңүз баягы өзүңүздүн каалооңуз менен бошотуп бердиңиз. Анан биз мындай да эми академик деселе албетте баарыбызга мындай бир тааныш киши келсе деп ойлочубуз да. Бардык кыргыз ушинтип ойлойт. Азыркы илимдер академиясынын жетекчиси мындай же көпчүлүккө таанымал эмеспи, же кандайдыр бир мындай мурдагыдай аты да чыкпайт. Анан биздин жана флагман болгон университет бизге дайыма эле сиз кечирип коңуз, тилчилер, адабиятчылар жана башка эми университетке физик, математик болсо деле болот да, ректору. Эмне үчүн биз ушундай жагынан да алсырап атабыз? Балким бул жеке илимий чөйрөнүн дагы кемчилиги бар. Мындай өзүнүн айтканын бербей кээде күрөшүш керек да. Мен толук ушул пикириңе макулмун, себеби мен муну мурда айтып келгенмин. Мындайын деле ошондой ойдомун. 2-3 себеп болду. Биринчиден, жалпы илимге жана айтып кетпедимби? Мамлекеттик бийлик тарабынан тиешелүү деңгээлде көңүл бурулган жок. Атүгүл мына 2014-жылы академия жоёбуз, жанагындай Казакстандагыдай коомдук уюм болуп калсын деп, эң бийик деңгээлде, чоң деңгээлде сөз болуп, билесиң, сунуш болуп, атам тапшырма болуп, катуу иш болгондо мына мен сага кантип айтып атсам, ошондо эле айттым, бул туура эмес. Илим болуш керек. Биз Кыргызстан сыяктуу мамлекеттерде жана мен өнөкөнүктөрдө келтирген бардык тапшырып, эмне өнөкөн башкы себеби алар илим менен инновацияга эң артыкчылык берет. Басым жасашы. Улуттук кирешенин
bir 3-4% жұмсатылды илимгечи. Мына Япония ошон өнөктү, Түштүк Кореяда, айрыкча Израиль, мына Финляндия, Швеция акыл эс менен усал. Айрыкча табигый ресурстары аз мамлекеттер. Мына Финляндия эң аз биринчи орунда тургандар. Ал эми бизде болсо 0,8%. А бирок мыйзам боюнча 1%, 3% үчүн жумшаш керек болчу. Айтмакчы. Убагында мен ошол 2 мыйзамды Кыргызстанда кабыл алынган 94-жылы вице-премьер болуп туруп ошол мезгилде илим жана илим тең саясат жөнүндө мыйзамды мен долбоорунда жазаткам. Аны Улуу Тилдер Академиясы жөнүндө мыйзамды Раматылык Жээнбаев президент болчу, ал даярдап, мен жогорку кеңеште эч мына түшүндүрсөм баары колдой беришкен. Ошонун негизинде сактап калдык. Мен айттым 2014-жылы айынан мыйзам бар. Аны жоя албайсыңар. А дегенде анда мыйзамды өзгөрткүлө. Мына Россияда мыйзам жолу менен кетип атат. Элтирип, анан кийин туура көрүшүп, аны өкмөткө тапшырып, өкмөт менен биз чогуу иштеп, мына азыр ушу 2 мыйзамды тең өзгөрттүк. Бирок тилекке каршы ошол мыйзамдарда азыр эгерде академия буга чейин түздөн-түз мамлекеттик бюджеттен өзүнчө берене менен, өзүнчө сап менен каржыланып келсе, эми ушунчалык аз болсо дагы. Ачык айтайын, 250 миллион, 252 миллион бюджет. Эч өзгөргөн жок. Мен убагында да ага чейин эле ошондой болгон. Мен барганда 1940 киши эле, азыр мен кеткенде көбүрөөк туура эмес жазуучу кыскарта. Эч мен кайра бир да кишини кыскартпай, өкмөт токтогончо кыскартыш керек болчу. Институт такыр кыскартыш керек болчу. Эми жойгону сактап калгандан кийин мен ошого баарына каршы болуп сактап келдим. Ошон үчүн мага замечание кылышты. Сиз эмне аткарбай жүрүп токтогон деп. Анан ошол мезгилде мына айталы жогорку кеңеш мен 2 жыл төрө болгондамын. Биздики аз эле болчу. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеш 758 миллион сом бюджет. Бизде 2000 иштейт Илмар Академиясында. 250 миллион сом аны бюджет. Сартырып көргүлө. Айлыктарда ошол жашап жүргөн турганда. Демек, менин кетишим биринчи ошону ачык айттым мен жалпы жыйында 31-мартта. Эми рахмат, мына 5 жыл иштебедим. Ача мына канчадагы академиктер менен мүчөкөсүнүн стипендиясын көтөрдүм мен. Анан кийин баарыбыз киришип, мен да өзү тикеден тике башымды байлап, сактап калдык академияны. Түшүнүктүү, Абдыган Эркебаевич. Бирок да мен өзүм каалагандай деңгээлде, же сен туура сурап аткан деңгээлде мамлекеттик колдоо болгон жок. А мен ошондой өзгөртө албагандан кийин кечке 10-да киргенден өзүм барап жактандагы сездим. Анан экинчиси сен айткан туура. Анан түздөн аралашып коллегаларымдан көрдүм. Алар дагы ушу көпчүлүгү аттуу баштуу эле кишилер көбүнчө өзүн ойлошуп, эптеп күн өтсө болду. Мына ушу академия жөнүндө жалпы эле бүгүн Кыргызстандын эли кандай болуп атат? Мамлекет кандай деп ойлорун түз айтып, элге түз акылмандардын иши да, туура, интеллигенттин иши да ушул, академиктин иши да. Анда киши 3-4 эле киши, мына сенаттыктан Жамин Акыбалович тага ой түз айтат. Тура Койчуевич, Кулбек Бөкөнбаев, анан Жаныбек Шаршанов деген академиябыз бар. Ушу 4-5 эле киши ойун түзөт. Калганы эч oyunda түз айтпайт дагы, атыгыл академияны кыйратып бараса дагы, ой, бул туура эмес деп түздөн түз чыгып oyunda айтпайт. Аны ошол карап отуруп, ага да ачык айтканда капа болдум, ошону ачык айттым. Ушунчалык бийик илимий жамаатта, коомчулукта ушунчалык мындай өзүн өзү тура албагандык, көрүшө албагандык себептен мен ошону ачык айттым. Абдыган Эркебаевич, мен баары баягы суроо катарында эмес, жанагы президент да бизде академик болгон, өкмөт башчы, сиз өзүңүздөй спикерлер болуп турганда ошол эле кезде бүтүрүп коймок бүтүрчүлөр жакшы кылып. Бул суроо катарында эмес. Экинчи, интеллигенция жөнүндө сөз болду. Деги эле интеллигенцияны жараткан коомдун өзү жок деди. Жакында бир сиздин ордуңузга отуруп коомдук ишмер айткан сөзүндө. Интеллигенциянын жүрөгүн эми туура советтик мезгилден баштап 37-жыл жүрөгүн алып койду жана башка. Бүгүнкү күндө болуптур мындай бир жакшылар сөз айта турган, ай токтогула, алдарыбызды карайлык, эмне болуп баратабыз деген бир
кырдаал түзүлдүбү? Чын-чынында элдин арасында по сценарий жүрүп атат аябай. Сиз айткандай, биз жакшы кишини 17-жылы мына октябрь айында бир салыштырмалуу дейликчи, салыштырмалуу жакшы кишини шайлап албасак президент кылып, биз дагы 10 жыл артка кетебиз. Анткени соңку жаңы тарых бузулган 2005-жылы реалдуу түрдө биз аны түздөй албай эле бүгүнкү күнгө чейин келатабыз. Ушундан улам бүгүнкү акыбалга оюңуз кандай? Анан биз эми дайым эле бул жаш же бул мурда президент болгон эмес деп эле мындай бир эксперименталдык бир бала бакча кыла беришибиз керекпи же мындай бир отбор болуш керекпи? Жылдыз жана жалпы илүү мааничинде академия сен мындай сын пикириңмен жана кошулдум, айттым го чын эле. Бирок биз сактап калдык. Мыйзамдарды кабыл алып, ошонун негизи сакталып болсо эч жак жана көз арткандар көп таш имараты менен жерин алып койсок деп. Ошондон болуп атат. Сактап калдык. Анан убагында жана илимний даражасы үчүн дагы ушу мен депутат болуп турганда ошондо жана 600 сом, 300 сом деген доктор 600, ошо мен анан дос бала экөөбүздүн аракетибиз болгон. Ошондо эле өзгөрө элек. Бирок түпкүлүгүндө сен айтканда мен дагы өкүнүп калам атаң көрүш. Колдон келип турганда бир катуу дагы көтөрүп койсок болмок экен. Силер бир заводду же бир бизнести көтөрүп аткан жоксуңар да, илимдерди өзүңөр эле жазап койсоңор. Сен деңгээлде болбой калып, мен да өкүнөм, муну мойнума алам. Туура, кийинки суроо көтөрүп. Бул жагына келгенде. Жалпы эле биздин интеллигенциянын мындай чабалы болуп атканын бир себеби адам өзүнүн оокатын ойлойт. Жана мен бекер күйүп бишип аткан жерим жок. Өзепте оокатын өткөрө албаса, сен саясатка эки катмар катышат биринчиден. Абдан бай адамдар, абдан кедей. Анан эң жакыр адамдар. Жакыр адамдар күйгөнүнөн, чыдабагандан чыгат. Ошо жанагы көтөрүлүш, революция ошондон болот. Бирок ошону бай, анан билимдүү, акылдуу адамдар, байлар. Мына Маркс деле, Ленин деле жакшы билесиң, туура? Башка жактуу ошондой. Азыр деле мына шайлоодо эмне, мына Аскар Акаевдин бир чоң тарыхый кемчилиги, мен так айтып жүрөм. 1995-жылы жана мен ошо Лейлек аябай кыйналып жүргөндө айтпады суроо бергенде, мына акча берип атышат, берип атат. Эмне болсо, анан мыйынан күлүп билесиңер, ушундай киши болсо, андай өтө куулук кылган эле болбойт да, туура. Аны эл байкап атат. Өзүн өзү алдап да ал киши да. Айтпады. Берген ала бергиле дагы аны өзүңөр билесиңер деп. Болбосо мына Каничанын гаранты, мыйзамдуулуктун кепил отурган киши, мамлекет башчысы. Жок, андай болбойт. Ким берип атат? Ошол акчаны. Айткыла мага, жаз бергиле, коргандарга мен тапшырма берейин. Жазга деп бүт элге телевизордон айткан сөзүн ошондо айтып койсо, кандай болмок? Аны ошондон кетти. Ошону ушунга чейин негизинен акча шайлоо бул өзүнчө эле бир бизнес болуп калды. Мына биздин элибиз дагы, шайлоочулар дагы канча берет экен, эмне берет экен деп. Мен өзүм да башымдан өткөн. Ошон үчүн мен кийинки мезгилде шайлоого катышпайм. Анда мүмкүнчүлүгүм жок. Айлык менен жашаган киши да мүмкүнчүлүгү жок да. Мына бүгүн дагы Акаевден кийин мына Курманбек Салиевич президент болгондо, Алмаз Шарчевич президент болгондо негизги жагдардын бири албетте элдин жандай наразылыгы болот биринчи. Бирок акчасыз болбой калды да. Мына бул шайлоодо дагы мына өзүңөр өткөндө жакшы бир демил жасапсыңар. Мындай элге ачык айтып коёюн. Бир улуттук кеңеш деген уюштуруп, мен убагында шартын байлаштырып бардым. Өткөндө бардым, туура. Ушул бу шайлоодо канча дагы жагандай көпөстөр эмес, олигархтар эмес, байлар эмес, жана таза адам шайланса жакшы болот деген ниет экен. Мен колдоймун. Эми азырынча бир 4, 5, 6 адамдын аты аталып, иш жүрүп атат. Bir жылдан бери алар барлык жерде штабтарын уюштуруп, акчаларын берип жатат. Жана парламент шайлоо аркылуу, анан жакында жергиликтүү кеңештерде шайлоо барып беришти. Маалыматыбыз бар. Эми ошонун ичинде албетте салыштырып көрөбүз. Түзел айтайын, бүгүнкү күндөн мына бийлик тарабынан Сооронбай Шарипович көрсөтүп атат. Жаман жигит эмес, мен чогуу депутат болуп жүргөнбүз. Анда өтө кыңыр көп иштери
жоғанын мен білгенден бабанып бизнесте жүріп келді. Абдан өткір ұйыстырғыш Қырғызстан азыр мүмкін ең бай адамдардың бірі. Ең бай деп та айтып атышат. Мен аман есептеп шықпағанын айта аламын. Темір Аргенбаевич азамат бізден жігіттердің бірі. Бірақ алдағы кембағал емес. Алда қолында бар бай адамдардың бірі. Бақыт Төребаев алда ошондой, Ахмат Келбеков жақында бері алшықты. Алда ошондой. Кейбір өкілдерді де айтар, мысалы, Махатма Ганди сияқты, жылаңаш жүріп, таяқ менен тұра, еш қызматқа барбайлы өзінің еліне басшы болған кер, тұра, бір да қызматқа барбай. Bir хан шығарбай өлкөсүнө эгемендүүлүк алып берген. Алып берген. Камалып жүрүп өзү жанын кыйнап, же болсо Нельсон Мандела түшүп алып. 27 жыл камакта отуруп, аденде куралдуу жол менен күрөшүп, кийин чыкканда ошо эч кимге таарынбай өзүн камаган кишилерге дагы келип өзү учурашып, сотторду да кайтаргандар, кийин чайырушуларга мына кечиримдүү, айкөл, кең пейил болгон. Атаганат мен такай ошондой ойлойм да. Мына биздин азыркы Алмаз Шашезов ошондой болсо жакшы болот деди. Кээ бир кайшы айткандарды деле тыйып, азыр эми сот процесси жүрүп атат го. Мен айта албайм, мен өзүм мыйзамды ишкелген кишимин. Айрым иштер мындай укканга караганда, байкаганга караганда андай болбош керек эле. Мисалы. Азыркы кээ бир айталык мен түзүн айтайын, Текоевга мен ишене албайм, ошо канчалык өзү түздөн түз ошо аралашкан. Бирок мен акча тактап менен канча да тергөө чечсин, сот чечсин. Бирок канча дагы мындай чогуу жүргөн адамдары, мен аны 90 жылдан бери чогуу келтаз. Алгач депутат болуп чогуу келгем, жаш мугалим болчу. Азамат алда колунан келген чоң салым кошду Кыргызстан үчүн. Башкалар деле тура убагында мен Акаевди алжан актаган мына Феликстин камалганы, Куловдун, Топча Тургановдун басма сөздөн Замира Садыкова камалганып, ал киши убагында ушундай турмушта болду. Бакит убагында сөздөн түз атып же муштап бир топ өлүп кетти, туурабы? Азыр андай деңгээлге жеткен жок, бирок айрым саясатчылар менен басма сөз ишмерлеринин мындай камалып же болсо өтө олжойгон мындай сот аркылуу болот бана 5 миллион же 4 миллион. Мен ошондо туура эмес көрөм. Мына мен өмүр бою мен деле канча жазышты, 1-2 жылдан бери айталык 1-2 кез иттен алып салып жазып де-факто менен фабула деген 2 жыл бою. Майда чүйдө каякта бир болбогон сөздөр жазат. Бирок мен эч убакта сотто жаларга бир теңелип, пас түшүп, төмөн түшүп антким келбейт. Колдон сен коомдук ишке саясат карашкан адам баарына чыдаш керек. Көтөрүш керек, сен элдин алдында болосуң, көтөрүндө болосуң. Көтөрө туруш керек, туурабы? Ошон үчүн сен бел байлап саясат карашып атасың да, чыдашың керек. Болбосо анда жөн жеке адамга жашада. Ошон үчүн басма сөз эркиндиги деген, ошон үчүн жалпы эркиндик деген бар да. Бирок жалгыз гана чек болуш керек. Мыйзамдан ары өтүп кетпе, чектен чыгып кетпе деген. Ушундан улам тиги азыр түрмөдө жаткан мамлекеттик төңкөрүш жасайбыз деген Бекболот Талгарбековичти да сиз жакшы билесиз. Марат Султановду дагы. Эми булардын соту азыр жабык өтүп атат. Эми сиз ишенесизби? Айтып атпайсыз, мен Өмүрбек Черкешевичке ошол ишке катышына адам катарында анчалык ишенбейм деп. А тигилер ошол мамлекеттик төңкөрүш жасайбыз дегенине ишенесизби? Бул жашыруун эмес. Мен убагында басма сөзгө да билдирүү жасагам. Андан ошол эле Бекболот Талгарбековдун тергөө убагында барып келдиңиз. Түрдө мындай өзү берип келген киши катары айтайын. Ал ниети башында жакшы болчу, туура болчу. Ал жанагы өткөн жыл март айында саясий кырдаалык ишине курчуп, билесиңер, акшыда чек арага байланыштуу ошол мезгилде бул айтып калды. Биз орто жолдо билесиңер, убагында Алмазбек Шаршевден мен көпүрө болом деген аттактуу бир окуялар билесиңер, туура, бийлик менен оппозиция ортосунда. Алда ошентип калды. Биз калыс орто болуп туруп, жанагындай келишкис оппозиция менен бийлик ортосунда көпүрө болуп, калыс ой айталы деп атабыз деп, эмне себептен десем, 3 себептен, 3 талап.
тазалык үчүн коррупцияны тышкары Россия менен бирге бололу деген. Мен айттым, колдойм. Мага дагы туура келет, мен принциптериме ишенем деп. Андан кийин жакында жыйын өткөрүп, мен ага катыша албай кичине ооруканада жатырган болчумун. Эч сагырышым, бирок тиле каршы кичине эмоция калтырып, ашыкча сөздөр сүйлөнүп кетти. Бирок сөз айтса болот да, туура ар кимден. Туура, эрки да. Вот эрки. Ошондайдан мындай ишке түшүп калган, мен өкүнөм, мен тергөөдө да айттым, мен да өкүнөм. Себеби аны баштан бери билем. Ал эч убакта мындай көп алдым жутууга барган жигит эмес. Алда мамлекетчил кишилер да. Мамлекетчилер, мамлекет кызмат иштеген, чоң иштеген биз. Абдыган Эркибаевич, эми сиз адабий сынчысы ушуга байланыштуу акыркы суроо кыска. Азыркы акыркы окуган китебиңиздин кайсы китепти окуп атасыз? Экинчиси кайсы кандай чыгарма же болбосо кайсы макала жазып атасыз? Кыскача, анткени сиздеги иш менен 1 саат абдан аздык кылып атат. Тилекке каршы мен баарын айкалыштырышка аракет кылам, бирок андай болбойт, агымчылык болбойт убакыт. Мен азыр эле сага келерде Ли Куан Юнун акыркы китеби келечек жөнүндө өзүнүн мурасы керезин окуп атам, ошонун бир 3-төн бери окуп бүттүм эле. Жазайын деген макалам, эң акыркы макалам мына Кеңеш Юсупов жөнүндө жаздым эле өткөндө 80-жылда. Дагы ниетим бар, ушул Митаил Мамутович жөнүндө китеп чыккан экен, ошол жөнүндө жазып койсом деген. Рахмат, Абдыган Эркибаевич. Биринчиден, жалпы журналисттердин атынан бизди сыйлап келгениңиз үчүн чоң рахматымды билдирем. Экинчиден, Абдыган Эркибаевич, биздин радио телевидение менен кызматташып туруңуз, анткени силерге окшогон мындай тажрыйбалуу кишилердин сөзү дагы канча экенин биздин эл укканды жакшы көргөн элбиз да. Болуп туралык. Ишиңизде ийгилик болсун. Урматтуу замандаштар, ушун менен биздин программабыз бүгүн соңуна чыкты. Эртең кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.